Так, урматтуу мекендештер, достор, бир айтып кое турган нерсе. Азыр мени чакырды в качестве свидетеля допрос кылды. 264-берененин 3-бөлүгү менен Сыймык Жапыкеев боюнча сурады. Андан тышкары булар Сыймык Жапыкеев боюнча бир эки вопрос болду. Калгандары чоң газат эмне болуп атат, чоң газат кандай, эмне деп туруп абдан катуу интерес менен сурашты. Азыркы менин оюмча бул допрос болбой эле, бул информационный характер допрос болду. Ошол себептен да информационный допрос болгондон кийин булар менден эме алышты, подписку о неразглашении, поэтому эмне кандай экенин бияк жагынан айтпай эле коеюн, бир возможность бербей эле коеюн, айтпай эле коеюн ал жагын. Бирок ошол основной интерес бул деген просто чоң газат деген сөз. Бүт допрос баары бүткөндөн кийин мына мага повестка, ошол жактан эле повестка кол койдуруп алды. Мынакей повестка. Ошол повестканы бүгүн саат 5-ке деп туруп повестка койду. Анан ошол себептен мени саат 5-ке уже кайта чакырып атат. Бул менин практикамда көп нерсе болгон мындай. Мен все-таки 20 жылдай адвокат болдум. Именно уголовный иштермен мен буну билем эмне себептен экен. Бул биринчи качестве свидетеля мени чакырды, анан кийин уже в качестве подозреваемого, скорее всего, допрос кылат. Анан ошону менен призыв деген немелер менен мен оюмда, что призыв деген неме менен жапкан аракетин кылышат. Ну, жабат, может быть. Бирок көрөбүз, аны деле көрөбүз. Булар ойлоп атат, что мен коркуп калам. Аларга кетип атканда да айттым, мен келбейм. Если жапкыңар келсе, пожалуйста, келип туруп, мени бияка кишени салып туруп кетсеңер болот дедим. Бирок алар айтып атат, жок, аныкы келиңиз, кандай болбосо баарыбыз менен эметкенбиз, чоңойгон бул балдар менен. Мындайча айтканда юридикалык жагынан адвокат болуп жүргөндө булар жагын төргөчү болуп келген балдар, оюндарды ойногондой кылып атышат. Бирок бир нерсеге гана түшүндүм. Эмне себептен чоң газат боюнча сурап атат? Экинчи себеби эмнеге мени саат 5-ке кайта чакырып атат? Мунун бардыгы жасалып аткан себеби бул деген канча бизге тарапташтар турат деген ойдогудай болуп атабыз. Муну деген оценка. Эмне себептен? Например, бүгүн эртең менен мен ошон үчүн эч кимге айтпай эле прямой эфирге чыгып туруп эле, эч ким тарапташтарга мындай штабтарга айтпай эле, өзүм эле мындай бардым, прямой эфирге чыктым. Баргандан кийин эч ким барган жок. Мен наоборот сурандым элден, что чыкпагыла деп, чыкпагыла. Биздин тарапташтардын баарын айткам, чыкпагыла деп. Эми саат 5 деген үчүн эметип атат. Мен 5-те билет, что мен деген прямой эфирге чыгарымды билет. Ошо прямой эфирге чыккан соң булардын ою мындай. Биз деген бизге элдер чогулат. Анан ошол элдер чогулуп туруп мен ошол жактан кармайт. Где-то бир 3-4 саат, 5 саат болсо да кармайт. Анан бир 4-5 сааттын ичинде эл толот. Анан ошону деген разгон кылат. Бул эми тактика, азыркы жолдош замминистрлердин тактикасын жакшы билип калбадыкпы? Кашкар байкенин деле тактикасын жакшы билип калдык. Тиги замминистрлердин да тактикасын жакшы билип калдык. Ошол себептен бул тактика ошондой. Азыр деген биз деген элдер тарапташтар барат, анан ошол жактан провокация кылынат. Ошол провокациянын негизинде бизди баарын куйт, тияк-бияктардын баарын жасайт. Анан ошону менен организация массовых беспорядков деп туруп, еще больше мени барып туруп жапкан аракетин кылышат. Ошон үчүн урматтуу тарапташтар, барбагыла, келбегиле. Бүт баарын мен жөндө бизде деген 20-дай группа бар. Бүт группаларга таштагыла. Бул менин суранычым, чыкпагыла, кереги жок. Чыкпагыла, барбагыла. Булар ошону гана күтүп атат.
Анткени чоң газатты ошону менен жоготкусу келип атат да. Что бул деген азыр мына мен үчүн болуп туруп, анан тияка келет, анан элдердин баарын кетирет, анан ошону менен бул мындай оюн да, оюн кылып атышат. Эми бул оюнга силер берилбегиле, анда оюнга жол бербегиле. Поэтому эч кандай сураныч жерлериңерде, өзүңөрдүн аймактарыңарда Бишкекке келип, барып, биз үчүн барып, мен үчүн барып тияктан эметпегиле, сураныч, анткени ошону күтүп атышат. Ошол себептен, урматтуу Кошкар байке, Памир Жумалиевич, Мирлан, Алмаз, Сүйүн байке, бул тактика уже ойнолуп бүткөн. Бул тактикага я не клюну. Бөлөктөр дагы, биздин штабтагылар дагы эч ким не клюнет. Мындайга биз жол бербейбиз. Камагыңар келсе, камагыла. Анан кийин бизди камаганда кандай болот? Бул баары мыйзам чегинде болот. Кандай мыйзам чегинде? Бул баары тең. Мен адвокатмын. Мен деген течерге сценарийде, булардын сценарийине макул болбоймун. Элдерди чогултпайбыз, элдерге барбайбыз. Чоң газатты уже токтото албайсыңар. Мени кетиресиңер, максатты кетиресиңер, кимибизди кетирбесиңер дагы, бул проект кетти в действие. Поэтому бул проект кеткен соң, бул проект уже иштебейт. Бул проект иштейт, бул проект дальше и дальше кете берет. Ошон үчүн деген урматтуу тарапташтар, кармалгыла, буюрса баары жакшы болот. Бүт мыйзам чегинде. Келбегиле, сураныч келбегиле. Пожалуйста, кармагысы келеби, кармасын. Предъявлять эткиси келеби, предъявлять этесин. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар да. Бүгүн балким алардын убактысы келет, биздин да убакыт келет. Бул жашоо. А жашоодо мындай баары эле боло берет да. Ошон үчүн эмоцияларга алдырбаймын, барбаймын, эмоциялар барбагыла, эмоция алдырып келбегиле. Чоң газатты именно ошо митингге чыгарып туруп, митинг кылып туруп, анан ошону менен чоң газат деген атын өлтүрүш керек болду. Муну кимдер каалап атат? Муну каалап аткандар бүгүнкү күнү чоң газат көп партияларга мындайча айтканда уже мындай угроза деп койсо болот, угроза болуп калды болуш керек. Анткени выборда булардын уже пландары ишине ашпай калат. Ошон үчүн пландар ишке ашпай калган соң, булар ошон үчүн жини келип атат. Чоң газат могуну менен кете берсе, анан кийин ушундай кылабыз. Же биз мына жогорку кеңешке чыгабыз деген оюбуз бар болчу. Ошонун негизинде бизде могу Текебаевдин сценарийине салып, анан кийин ошол сценарийге салып туруп, ошол сценарий менен мага күнөөнү ойдуруп, анан кийин выборга тияк бияка мындай бизди чоң газатты катыштырбасын деген эле ой болуш керек. Эми бул ойлор. Ошон үчүн урматтуу достор, урматтуу подписчиктер, кесиптештер, силерге сураныч, эч провокация алдырбагыла, келбегиле, барбагыла. 5-те как положено өзүм эле барамын, мына 5-ке деген чакырыптыр, 5-ке барам спокойно. Адвокатсыз барам. Зачем адвокат? Адвокатка адвокат керек беле? Адвокатка адвокат керек жок. Адвокатсыз эле өзүм эле барам. Анан ошол жактан эметебиз. Биринчи жолу барып аттырбыз баягы.
Эми урматтуу достор, мен кичине орусча аудиториям да бар, орусчасынан да айтып коеюн, уруксат берсеңиздер. Уважаемые друзья, подписчики, сегодня я был вызван ГСУ МВД, меня допросили в качестве свидетеля, Вот. Потом взяли, сделали, дали повестку, там же заставили расписаться, что я в 5 часов должен явиться к следователю. Вопрос, говорится, о чем? Вопрос, говорится, о том, что для чего это делается? Из моей адвокатской практики обычно первый раз допрашивают в качестве свидетеля, через какое-то время дают, и к вечеру, обычно это к вечеру делается, вызывают именно к вечеру, допрашивают в качестве свидетеля, это в качестве подозреваемого, а потом уже дальше, скорее всего, пойдет на то, чтобы по 48-й или по 94-й взять и меня на 2 суток, а потом суд будет решать. Я хотел бы сказать уважаемому министру Кашгара Стакановичу, уважаемому Палмира Джумалевичу, Алмазу, Сюимбайке и Мирланчику. Мирлан. Я таких, в особенности Мирлан очень хорошо знает, я таких вещей не боюсь. Вы можете спокойно меня взять